Кийинки сөз Масабиров Таалайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Нурланбек Турганбекович, урматтуу депутаттар. Урматтуу Замирбек Курмаевич, мен бир суроом бар. 110 беренеде 8 пункт деп коет. Эгерде мыйзамда башкасы белгиленбесе, сот жүйөлүү деп таанылган себептер боюнча доону берүү мөөнөтүн өткөрүп жиберген, бирок даттанылган актылар кабыл алынган же даттанылган аракеттер жасалган күндөн тартып 10 жылдан кечирилбестен сотко кайрылган жактарга өткөрүп жиберген мөөнөт калыбына келтирилиши мүмкүн деген кандай түшүнсөк болот? Жана 10 жылдан кечирилбестен деген түшүнүк болобу же ошо 10 жылдын ичинде болгондор ошо калыбына келеби кайра? Эми ол жылдан өтүп кетсе, конечно, калыбына келтириш керек деген нерсе да. Эми 10 жыл деген 10 жылды коебуз, анан бирок 10 жылдан жүйөлүү себептер менен болуп калса, анда эмес аны калыбына келтирип беришибиз керек. Ар кандай болот да, мисалычы. Ошондой учурда биз калыбына келтирип коюшубуз мүмкүн. Жана өзүнө жакшы айтып кеттиңиз, эми 10 жылга чейин жана кызматтар эми жанагы 15 жыл өтүп кеткен жана жер маселеси болсо, эми жана айттым бир бирөөлөргө өзлөрүнүн тууган немелери атын чоң атынан өтүп кеткен нерсе кайра калтырып келбейт айтып кеттиңиз го. Эгерде мына 10 жылга чейинки бир процесстер болуп калса, алгандагы эле сотко чейин болуп аткан процесстер ушу мыйзам Кудай буйруса кабыл алынып калса, анан прокуратурага, милицияга берилген арыздар алдында кандай болот алар? Эми ал жалпы тартипте карала берет, себеби 10 күндүк өтөйбүз, 10 күн дейм да, 10 жылдык мөөнөт өтө элек да. Анда жалпы тартипте карай беребиз. Жалпы мен кете берет, бул процесс менен кете берет ал ошончо. Ошо түшүнүктүү мен сурайын дедим эле. Негизи ушул Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актылары боюнча административдик процесс кодексине жанагы депутаттар айтып кетти, мен колдойт. Жакшы мыйзам. Рахмат.